Yerine geldim Leylekçiler. 28 майда Leylek rayonunun Төж айлоосунда төкмө акындардын республикалык айтышы өткөрүлдү. Айтыш Баткен облусунун жана Leylek rayonунун тарыхын жана маданиятын даңазалоо максатында уюштурулуп, 20 акын күч сынашты. Республикалык деңгээлде өткөрүлгөн мелдештин байге фонду 1 миллион сомду түзүп, ага президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов колдоо көрсөткөн. Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Leylek жергесинин bedelдүү уулдарынын бири Илмиянов Икрамжан сатар чакырып койгурсат этиңиздер. Касиеттүү Leylek жергесинде Төж айлоонун төрүндө өнөр алды кызыл тил деп аталган учкул сөздөрдү көтөрүп жүргөн жүздөгөн улуттардын ичинен кыргыз казакка гана таандык улуу мурас болгон айтыш өнөрүнө күбө болгону турабыз. Табияты кооз Төж айлоодо өтүп жаткан республикалык айтышка акын Жеңишбек Жумакадыр да чакырылган. Анын пикиринде кыргыз элинин байыртадан мурас катары келип жаткан айтыш өнөрүн багалап, жолдун алыстыгына жана жаан-чачынга карабай көрүүчүлөрдүн көп болушу бул өнөрдүн деңгээлинин жогорулап жаткандыгынын белгиси. Андыктан мындай иш-чараларды жыл сайын өткөрүп туруу керектигин билдирет. Жети дубандын борборлорунда өтсө, райондордо өтсө деген негиз ой тилектер бар болчу. Ошол жанданып, алыс борбордун алыс жери Leylектин Испананын жанында андан да алыс Төж айлоодо өтүп атканы, жаанга карабай элдин келип атканы бул демек Кыргыздын духун көтөргөн улуу өнөрдүн бийиктеп бараткан белгиси. Элдин маанайы жакшы. Мен ойлойм жыл сайын өтсө деп. 5000ден ашуун көрүүчүлөрдүн айтыш өнөрүнө атайын келүүсү Кыргыздын өнөр сыйлаган эл экендигин даңазалап отурат. Улуту башка болсо да Кыргызстандын жараны катары акындардын айтышы канына сиңип калганын билдирген Токтаныса Асланова Төж айлоодо өтүп жаткан иш-чарага экинчи ирет келип отурат. Биз өзбектерге дагы ушу кыргыздардын токмо акындардын айтышыбы өтө чоң маани берет, жагат бизге дагы. Биз ошо кызыгып бүгүн чоң мааниде келдик. Ошо Leylek жергебизге өзүбүздү жергебиз бүгүн мындай элдин мындай кайфиятыга мааниси карасак бардыгы жакшы маанайда жүрөт. Эскерте кетсек, былтыркы жылыда Төж айлоодо 32 акындын катышуусунда республикалык айтыш өткөрүлүп, байге фонду 500 000 сомду түзгөн. Икрамжан Илмиянов калың элдин алдында кийинки жылыда акындардын айтышын өткөрүп, байгесин 1 миллион сомго көтөрүүнү убадалаган. Өткөн жылкы айтыштын баш байгесинин ээси Идрис Айтыбаев айтыш өнөрүнүн өнүгүүсүнө жигердүү салымын кошуп, убадасына бек турган Икрамжан Илмияновго ыраазычылыгын билдирди. Өткөн жылы болгон айтышта байге фондуна 500 000 акча коюп, анан ошол айтышта бүткөндөн кийин Икрам Сатарович жалпы өзүнүн жамааты менен биргеликте эл алдында эмки жылда өткөрөлү, мындай айтышты көп көрөлү, керек болсо байгесине миллион сайып берели деген болчу. Мына бүгүн ошол убадасына бекем туруп, мына бүгүн түндүктөн жана түштүктөн 10дон жалпы эсепте 20 акынды чакырып моментте айтыш өткөрүп турат. Байге фондуна миллион сом акча сайган. Айтышка катышкан 20 акындын ичинен Калыстар тобунун чечими менен баш байгени Алы Туткучев жеңип алып, 300 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болду. Биринчи орунду Жеңишбек Жумакадыр, экинчи орунду Азамат Болгонбаев, ал эми үчүнчү орунду Амантай Кутманалиев жеңип алды. Баш байга ээси чоң айталуу Алы Туткучев. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү. 300 000 сом.